Саламатсыңарбы окуучулар? Номер 5 Барталов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби онлайн сабагын баштайт. Кыргыз тили предмети 5 класс. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Трапаева Елена Максатбековна. Сабактын темасы сынаатоочтун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Сабактын максаты сынаатоочтун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн билишет. Тема аркылуу сүйлөө кеби, элестетүүсү жана эске тутуусу калыптанат. Сулуу жазууга тарбияланат. Кана эмесе балдар, сабакты көңүлдүү баштап алуу үчүн бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайбыз. Мисалы, 5 класстагы Айдана адептүү кыз, Искендер илимдүү жигит, Зарина зээндүү кыз. Эми кезек силерде. Биз өткөндө сынаатоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн өткөнбүз. Ага тиешелүү категориялар боюнча түшүнүк бергем. 421 бөлүгү үйгө тапшырма берилген. Мында алма, алча, өрүк деген сөздөр турат. Биз бул жерде сынаатооч сөздөрдү коюп, класстер түзмөкпүз. Демек, сынаатооч заттын, сынын, сыпатын, өңү, түсүн, формасын, көлөмүн билдиргендиктен биз ушул сөздөргө класстер түзүп келмекпиз. Анда эмесе биздин өтө турган темабыз сынаатоочтордун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Бардык сөз түркүмдөрү сыяктуу эле сынаатоочтор да грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөй сынаатоочтор бир сөздөн гана түзүлөт. Татаал сынаатоочтор 2 же андан көп сөздөн түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктү билдирет. Мисалдарга көңүл бурабыз. Бул жерде кандай алма? Кызыл алма. Кандай банан? Даамдуу банан. Жашыл шалба. Аппак боз үй. Бул жерде биз сынаатоочтун жөнөкөй түрлөрүн көрө алдык. Анткени кызыл бир сөздөн, даамдуу, жашыл, аппак деген бир гана сөздөн түзүлгөндүктөн булар сынаатоочтун жөнөкөй түрлөрү деп аталат. Ал эми татаал сынаатоочтор кандай гүлдөр? Кызыл, тазыл гүлдөр. Кандай кыз? Ак жуумал кыз. Эки сөз биригип, лексикалык бир маанини билдиргендиктен булар татаал сынаатоочтор деп аталды. Эми өтүлгөн сабакты бышыктоо максатында текстти окуп, жөнөкөй жана татаал сынаатооч сөздөрдү дептерге көчүрүп жазабыз балдар. Токойлордун ортосундагы ачык жердеги айдыңдуу боорду мекендеген 20дай ийиндин түпкүрүндө да жаңы жашоолор дүйнөгө келип, өмүрлөр уланып жатты. Ийиндердин эң башындагы барпайган чоң шилбинин түбүндөгү ийиндин ичинде көздөрү али ачта элек эки чөндөлөй пайда болду. Чөндөлөйлөр бат турулуп, күн сайын чоңое башташты. Сары жүндөрдүн арасын бирин серин кылкан аралап, түбүнө кургак ай чачы менен өлөң чөп төшөлгөн ийиңдин төрүндө оңонап жатышчу. Үңкүрдүн төрү бир топ кенен ары жылуу болсо да, баары бир эки чөндөлөй чоңое баштагандан тартып, тар өңдөнүп калды. Бул жерден текст менен таанышып, жөнөкөй жана татаал сынаатоочторду дептерге көчүрүп жазабыз балдар. Кийинки иштей турган күнүбүз берилген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Алдуу күчтүү, даанышман, эр жүрөк, наадан, текебер, кемеңгер, ак көңүл сынаатоочтун жөнөкөй жана татаал формалары катышты бул жерде. Эмесе балдар, бүгүнкү теманы бышыктайлы. Эмнени үйрөнүп алдыңар? Демек балдар, бардык эле сөз түркүмдөрү сыяктуу эле сынаатоочтор да грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөрүн, алардын структурасын билдик. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырма өтүлгөн теманын негизинде текст жазып келесиңер. Темабыз биздин үй бүлө. Сынаатоочтун жөнөкөй жана татаал формаларын катыштырсаңар абдан жакшы болот.
Балдар, көңіл бұрғаныңарға чоң рахмат. Денсаулықта болғыла, эмки сабаққа чейин сақ саламатта қалғыла.